Бишкекте аялдардын ишкердиги 2024 көргөзмөсү өттү. Иш-чарага мамлекеттик жана ишкердик түзүмдөрдөн, эл аралык уюмдардан, бизнес ассоциациялардан, аялдар коомчулугунан жана жаштар уюмдарынан 200дөн ашык адам чогулду. Я поняла, что успех. Аялдардын ишкердиги 2024 көргөзмөсүнө Ысык көл облусунан 2 ишкер катышты. Алардын бири Диана Орозбаева. Ал 2017-жылы Cleaner KG тазалоо компаниясын негиздеген жана бүгүнкү күндө 50дөн ашык ири компанияларды тейлейт. Бүгүнкү күндө Cleaner KG 100дөн ашык тазалоочуларды жумуш менен камсыз кылат. Алардын 90-у аялдар. Экинчи ишкер айым Кундуз Хайдарова Ысык көл облусунун Каракол шаарында Business English School билим берүү мекемесин түзгөн. Мекеме балдарга жана чоңдорго англис тилин үйрөтөт жана аларды эл аралык TOEFL жана IELTS сынактарына даярдайт. Кундуз башында кредитке жабдууларды сатып алган. Андан кийин инвестиция алып, бизнесин өнүктүрүүдө. Биз Каракол шаарында 13 жылдан бери англис тили мектебин иштетип келебиз. Эмне үчүн англис тилин Караколдо ачканыбыз, анткени мен Бишкекте көп башка курстарда иштеп көргөм. Анан мындан тышкары мен Америкада обменный программа менен окуп келгем. Ошондуктан кайра именно өзүмдүн жериме, өзүмдүн родинама келип, баягы өзүмдүн саламымды кошкум келип, ошондуктан курсту ачып, ошондон бери иштетип келатам. Бизде азыр 600дөй окуучу окушат, 15 адам иштейт. Анан биз 2022 жылы биз өзүбүздүн зданиябызды салып, современный офис, ичинде баардык технологиялар бар, баардык шарттар бар окуучуларга. Билим берүү бул абдан чоң ролду ойнойт балдардын жашоосунда. Ошондуктан мен ушу биздин Караколго саламымды кошуп, балдарды окутуп, чет жакка тапшырганга, жакшы билим алганга иштеп, ошого бүт күч кубатымды жумшап келем. Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүдө ишкер аялдардын орду чоң. Өлкөдө бизнесте гендердик теңсиздик тууралуу пикирлер бар экенине карабай, өз алдынча бизнес ачып, ийгиликтерге жетишип жаткан аялдар көбөйүүдө. Бүгүнкү күндө Кыргызстан ичинде деги эле дүйнө жүзүндө эле ушул аялдын экономикадагы болгон салымы боюнча абдан көп сөз козголуп келет. Ошол эле Дүйнөлүк банктын изилдөөсүнүн негизинде алсак, ошол 3 жыл мурун дагы айтылган, Маккейн жана Дүйнөлүк банктын изилдөөсүнүн негизинде айтылган, ошо аялдарды ишкердүүлүккө тартып, ушул экономикага болгон салымын көбөйткөн күнү ошол ички дүң продукциянын көлөмү 10%ке жана андан жогорулайт деген дагы көрсөткүчтөр бар да. Көргөзмөдө Борбор Азиядан келген ишкер айымдар өздөрүнүн чыгармачыл долбоорлорун көрсөтүштү. Уникалдуу улуттук кийимдерден баштап, колго жасалган оригиналдуу буюмдар жана органикалык продукцияга чейин. Көргөзмөнүн негизги максаты аялдардын бизнес долбоорлорун колдоо, ошондой эле аларды өнүктүрүү үчүн динамикалык экосистеманы түзүү болгон. Балыкчы шаарындагы аял ишкерлер дагы эл аралык уюмдарга кайрылып, каржылык жана менторлук колдоолорго ээ боло алат. Ал үчүн билим алуу тармагындагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Маселен, Микроментор онлайн платформасы аркылуу аял ишкерлер насаатчы табып, тажрыйба алмашып, бизнесин өнүктүрүү үчүн баалуу кеңештерди ала алышат. Мунун бардыгы бекер. Бүгүн ушул болуп жаткан иш-чаранын алкагында биз өзүбүз мынакей долбоорубуз менен тааныштырып, жана жалпы эле Кыргызстан ичиндеги ишкерлерге болгон мүмкүнчүлүк жөнүндө маалымат берип жатабыз. Бул долбоорубуз жөнүндө айтып кетсек, бул дүйнө жүзү боюнча пайда болгон онлайн бекер платформа, Микроментор деп айтылат. Бул платформада 179 өлкөдөн 400 миңден ашык ишкерлер катталган. Биздин Кыргызстандагы кичи, чакан, орто, чоң бизнес болобу өкүлдөрү бул платформага бекер катталып алып, өзүнө кандайдыр бир насаатчыдан кеп кеңеш керек болсо, бул жактан дагы өзүнүн баягы талабына, суроосуна, керектөөсүнө, муктаждыгына жараша дүйнө жүзүнүн кыргыз тилдүү, англис тилдүү, орус тилдүү, англис тилдүү жана башка тилдеги ошо ментор деп коебуз, насаатчы же болбосо шакирт таап алып, өзүнүн дагы мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк бар.